Зергүл Маликованын ар бир күнү неберелерин мектепке жеткирүү менен башталат. Эс алууда мындеп үйдө олтуруп албай, мектепте ата-энелер комитетинин жетекчиси. Андыктан мугалимдердин жана окуучулардын ал жайын сурап турууну адатка айланткан. Карманыбыз неберелери билим алган бул мектептин шартына канааттанбайт. Анткени ижарага алынган бул үй 1960-жылдары койчуларга салынган. Бирок айылда башка ылайыктуу жер жок болгондуктан оңдоп түзөөдөн өткөрүп, мектеп катары пайдаланууга аргасыз болушкан. Баягы бир күн телевизор көрүп отурсам, нарындын немесинде баягы чатыр, бирдекелеринде бир жакшынакай контейнерлерде балдар окуп атат. Ана мындай балдарымды жетелеп келип, мектепти карасам, ошо контейнерчеликте эмес экен биздин мектептин. Көрүнүшү, жасалгасы, мындай шарттары, анан таң калып ичимден капа болуп кеттим да балам. Мектептин ичи 4 бөлмөгө бөлүнгөн. Каналар жетишпегендиктен мугалимдер коридордо туруп жыйналыш өткөрүүгө аргасыз. Ал эми ашканасында окуучулардын тамактануусуна шарт жок. Бөлмөлөрү караңгы, полунун тактайлары чирип, дубалдарынан жарака кеткен. Мектеп деген ат эли болбосо, эч бир талапка жооп бербейт. Бул жерде эч кандай бир шарт жок окуучуларга, билим алганга. Аянтчасы таар бүт спорт аянча деген жок. Азыр спорт физкультура сабактары класстарда ушул зданиянын ичинде өтүп аттыр. Ушуга бир элдин үнүн угуп, киши бир жардам кылышы, мектебибиздин тезирээк бүтүп кетишиге бир чара көрүп берсеңиздер. Аталган мектепте 161 окуучуга 19 мугалим сабак берет. Заман талабына жооп бербегендиги үчүн көпчүлүк окуучулар башка мектептерге которулуп кетишкен. Ата-энелердин айтымында мектептин абалы менен таанышуу максатында райондук, облустук билим берүү башкармалыгынан эч ким келе элек. Жаш айылы тоолуу аймак, кышы суук, аба ырайы катаал. Айрыкча кышында окуучулардын мектепке келип кетүүсү кыйынчылык жаратат. Мындан сырткары меш жок болгондуктан балдар суук класстарда окушат. Ошондуктан жаңы мектептин бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Бизге жаңы мектеп куруп бериңиздерди абдан каалайбыз. Эме бу жерде кыш келгенде биз üşүйбүз. Печка жок, көрүп турасыздар. Айыл элинин көйгөйүн эл өкүлү Зиядин Жамалдинов жеринен угуп келди. Ата-энелер эски имаратта окуган балдардын коопсуздугуна тынчсызданып, жаңы мектептин курулушун тездетип берүүнү суранышты. Депутаттын демилгеси менен бюджетке киргизилген мектеп аяктаса, айыл элинин негизги көйгөйү чечилмек. 21-кылымда жашап атабыз биз. Бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз ушундай мектепте билим алып атканы бул аябай эле уят деп айтсак болот да. Эгерде 2 жылдын ичинде ушул 11 миллион акча каражат бөлүнө турган болсок, ошол жаңы курулуп аткан мектептин болжолдук сметасы бул 60 миллионго барар экен да. Демек жылына 6 миллиондо бөлүнүп турсак, бул курулуш 10 жылга созулуп кетиши мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошондуктан биз тез арада иште бул авариялык мектептерге акча каражатын тез арада бөлүп, Жолугушуунун алкагында Жамалдинов жаңы салынып жаткан мектептин курулуш иштери менен таанышты. Депутат жергиликтүүлөрдүн кайрылуусун өкмөткө жеткирип, 2020-жылга чейин курулушун бүтүрүп, 1-сентябрда билим уясын пайдаланууга берүүгө көмөк көрсөтөөрүн билдирди. Адина Досумбетова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.